Assalamu alaikum ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Десол иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарындагы Жапалак айылынын центринен сатыла турган 6 бөлмөдөн турган мансард тибиндеги дат даяр болгон жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге азыр толук адресин түшүндүрүп берем. Азыркы учурда мен Жапалак айылында турам. Бул жака кантип келем десеңиздер, Ак тилектин круговойун бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Мына ушул Ак тилектин круговойунан сиздер ноокатты көздөй бул жака бир болжол менен бир 500 метр, 600 метр түз жүрүп келгениңиздерде бул жакта жолдун оң тарабында өзүңүздөр көрүп атасыздар, Мейкин Ош аталышындагы магазин турат. Тактап айтканда, мына ушул Ак тилектин круговойунан ноокатты көздөй бул жака бир 600-700 метр түз жүрүп келе бересиздер. Жолдун оң тарабында өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жакта Жапалак айылынын Курманжан датка аталышындагы мектеби жайгашкан. Бул жакта турат, жолдун боюнда. Ушул мектептен бир аз эле өткөнүңүздөрдө, тактап айтканда ушул мектептин жанында мына ушул светофорду көрөсүздөр. Мына ушул светофордон сиздер оң тарапка бурулуп, ичкериге түз 200 метр кирип барсаңыздар, жолдун оң тарабында экинчи көчө бар. Ошол экинчи көчөгө кире бериңиздер. Ошол жактан дагы сиздерге толук маалымат беребиз. Ушул эле главный жол менен бул жакка түз кете турган болсоңуздар, ноокат тарапка карап бет аласыздар. Андыктан сиздер ал жакка өтпөйсүздөр дагы, мен жанагы көрсөткөн дайрект боюнча кирип барасыздар. Анан ардактуу замандаштар, эгерде кимиңиздер үйүңүздөрдү же болбосо квартираңыздарды, жериңиздерди сатам дей турган болсоңуздар, биздин каналга кайрылсаңыздар болот. Биз реклама кылып тартып YouTube'га, Instagram'га, TikTok'ка чыгарып беребиз. Активдер өтө жакшы, просмотр жакшы. 3 жакка чыгарабыз: YouTube, Instagram, TikTok. Просмотрлар өтө жакшы. Реклама боюнча кеңири кайрыла берсеңиздер болот. Так, азыр бул жакка 200 метр түз кирдиңиздер. Жолдун оң тараптагы экинчи көчөгө кире бериңиздер. Так, мынакей достор, мен жанагы көрсөткөн мына ушул экинчи көчөгө киресиздер дагы, ичкериге бул жакка карап бир 200 метр түз жүрүп келгениңиздерде ушул эле экинчи көчөнүн оң тарабында, тактап айтканда 60-чы дайректе сатыла турган 6 бөлмөдөн турган мансард тибиндеги жер үй жайгашкан. Азыр сиздерге мына ушул сатыла турган жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Назар салыңыздар, ушул үйдүн ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум ака. Ва алейкум ассалам. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Алла шүгүр, өзүңөр кандайсыңар? Жакшы. Үйүңүздөрдү сатыкка коюп турсуздар. Жалпысын айтканда 6 бөлмөдөн турган мансард тибиндеги жер үй экен. Подвалы дагы бар. Жериңиздер канча сотук? Кызыл китеп боюнча 6,5 сотук. 6,5 сотук. Кеңир экен да анда. Жакшы. Жери 6,5 сотук. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, көчөсү кеңири, жакында асфальт болот дейт. Бул жакта газ кирген, агын суу дагы бар экен, арыктан кадимкидей суулар агып турат экен. Свет бар. Бул жакта прожекторлор дагы бар экен. Түнү кадимкидей жанып, жап-жарык болуп, сонун болуп калат экен. Кандай условиялар бар экен? Эмне бар, эмне жок? Суу бар, газ бар, мусорду үйдөн алып кетет. Шаардагы условия баары эле бар почти. Бардык шарттары бар экен. Суу, свет, газ бардыгы бар экен. Газ болсо жакынкы айларда Кудай калса келип калат экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, үйдүн сырты забор менен тосулуп, вороталары коюлган. Бул жакта экинчи воротасы бар. Гаражы, тактап айтканда, 2 машина кеңири батат экен. Жакшы, өтө сонун. Эң негизгиси арыгы бар экен, агын суу дагы агып турат экен. Ушул воротаны ачып ичкериге кире бересиздер. Киргениңиздерде оң тарапта 2 бөлмөдөн турган времянкасы, бул жакта тандыры, бул жакта болсо 2 машинага ылайыкталган, мындайча айтканда гаражы, бул жак навес болгон. Бул жагында болсо мансард тибиндеги чоң үй жайгашкан. Чоң үйүңүздүн узун турасы канча болуп калат ака? 11ге 11. 11ге 11, Бышык кыш менен тургузулган. Бышык кыш менен. Салынганына, курулганына болжол менен канча болуп калды? Салынганына ушу 5-6 жыл болду окшойт ошо. 5-6 жыл. 11ге 11, 5-6 жыл болгондо атат. Фундаменттерин да бийик болгон, себептегенде подвал дагы бар. Бышык кыш менен тургузулган мансард тибиндеги жер үй. Кана жүрүңүздөр, анда эмесе ушул үйдүн ичине кирип толук маалымат берели. Бул жагы кумшоок болгон экен, сырты дагы травертин болуп жасалган. Крышасы эмне менен жабылып калат экен? Шифр менен. Шифр менен эле. Айнек терезелери пластик, брон эшиктери коюлган, суу түтүчүлөрү орнотулган. Бул жакта тепкич менен чыгып кире беребиз. Киргениңиздерде эле бул конок бөлмөсү экен,
Асты ошондо бул жанагындай USB деп коет, а? USB жанагындай жыгач экен эң негизгиси. Дубалдар моюща бой, айнек терезелерин көрүп атасыздар, пластик, потолоктору дагы жасалган. Азыр эч ким жашаган эмеспи? Жок, азыр эч ким жашабай. Жөн гана турат, ошол себептен сатып атасыздар, а? Бул жака киргениңиздерде эле коридор болуп калат. Эң негизгиси бул үйдүн коридору кең экен. Каалаганыңыздардай кысылбай кирип, каалаган бөлмөңүздөргө кире бересиздер. Бул дагы бир өзүнчө бир конок бөлмөсү экен. Айнек терезелер пластик, көчө тарапты карап турат, потолоктору дагы гипсокартон болуп, сонун болуп жасалган. Бул жагы коридор болду. Эшиктери дагы бүт бардыгы окшош, жакшы дизайндагы эшиктер коюлган экен. Бул жагы болсо бир спальный, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул жактагы көчө тарапты карап турат экен. Условияларын айттык, суу бар экен, агын суу дагы бар, таза суу дагы бар, газ дагы бар экен, свет дагы бар. Канализация болсо жакынкы күндөрдө келип калат, бирок азыркы учурда бул үйдө септик бар. Ушуну дагы эске алыңыздар. Үйдүн абалын көрүп атасыздар, ремонттору жакшы, келип эле жашай бересиздер. Негизи ремонту жакшы. Эч жерден эчтеке кылыштын кереги жок. Дагы бир маалымат бере кетели. Мына ушул жерде коридордо экинчи кабатка чыгып кете турган орундук бар экен. Ушул жактан өзүңүздөр лестница алып жаса аласыздар. Экинчи кабатында 2 бөлмөдөн турат, экинчи кабатта. Ал жактагы ремонту жакшы, жашай бересиздер. Болгону мына ушул жерге лестница эле коюп алыш керек. Экинчи этаждагы кадимкидей эле бийик, кеңири, кийин дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Качадан бери эч ким жашабайт экен? 1-2 жыл болдубу? Келип кетип ушинтип жүрөбүз да. Өзүңүздөр негизи башка жерде жашайсыздар, а? Башка жерде да бар. Бош тургандыктан сатып атат экен. Бул жак болсо 2 бөлмөдөн турган времянка, узун турасы 9га 5. Камкышпы? Камкыш менен тургузулган. Бул биринчи ушул түшкөн да, анан кийин бул салынган. Бул эски, бул жаңы үй экен. Бул ортого түшүп калган, ал жагында да жери. Артында аралык бар, а? Бул дагы деле мындай даяр эле үй экен, 2 бөлмөлүү времянка. Болгон эскирип калган. Айнек терезелери жөнөкөй. Бул жака түз кире турган болсоңуздар, биринчи бөлмөсү бул кухня. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эң негизгиси бул үйдө печкасы бар экен. Ушул жактан тамак кылып, жакшыста да, тамак кылып үйүңүздөрдү жылсаңыздар болот. Дагы бир маалымат бере кетели, бул жакта ушул эле үйдүн документи жайгашкан. Документтери бүт бардыгы таза дейт, эч кандай проблема жок. Кызыл китеби бар, анын ичинде болсо техпаспорту бар. Мындайча айтканда кызыл китеби дагы, техпаспорту дагы бар. Документ боюнча эч кандай маселе жаралбайт. Бул үй бош калгандыктан гана, ошол себептен гана сатып атат экен. Өзүңүздөр билесиздер, жапалак өтө сонун жерде жайгашкан, шаардын чети. Бирок мектеп, магазин, бала бакча, мечит бүт бардыгы жакын эле жайгашкан ушул үйгө. Пешком эле барып келе бересиздер. Маршрут каттамдарга дагы ыңгайлуу да. Канча маршрутка каттайт дедиңиз? 12, 157, 53, 3 маршрут өтөт. Шаардын бурч-бурчтарына ошол 3 маршрутка менен барсаңыздар болот. Центральный жолго бир 200-300 метр бассаңыздар чыгып барасыздар. Бул жак болсо времянканын арты болуп калат. Чек арасы кандай болуп калат экен? Бул моодон кетет, моодон чыкпаса бул жер тосуп, ушу менен прямо кетет. Мына дубалдын бер жагы сиздерки, а? Ушу менен прямо кетет өзү. Мына жарымы сиздердин жериңиздер, калган жарымы болсо кошунаңыздар болуп калат экен. Ушундай эске алыңыздар. Азыркы учурда бул до конца түшөт да. Көчөгө чейин. Көчөгө чейин. Просто могу жер убактылуу тосуп койгон. Мындайча айтканда эми үйдүн артында 2 метр аралык бар деп койсок, түшүнүктүү болот экен. Бул жагы бир отункана экен, а? Тезек, жакшы. Эң негизгиси үйдүн алдын көрүп атасыздар. Мындай сонун экен, таза аба, тынч. Үйдүн алды стяжка болгон. Бул жакта арыкчалар дагы кылынган. Бул жакта подвал дагы бар экен. Подвалы канча бөлмөгө? Подвал бул жагында 2 бөлмө, сыртында дагы 1 бөлмө, 3 бөлмө подвалы бар. Бул чакан кухня. Кичине ремонт кылып койсо болот. Газ ушул жерде орнотулган. Газ мына жерге кириптир, а? Мынакей достор, газ ушул жерде. Бул жакка эми подвал билесиздер, жайында жатсаңыздар болот, чай ичип, кухня кылып. Себеби салкын болот, а? Өтө салкын. Жакшы. Анан бул үйүңүз жакшы эле мындай качествода курулган бека, сейсмопоиз колонналары, фундаменттери. Бул өтө сонун курулган, могу фундаменти дагы көрүнүп. Бийик, а? Ушу подушкасы астына кирген.
Seismopoiz колонналары нормальный, а? Баары жакшы. Жакшы. Бир сыйра ремонт керек да уже. Бир сыра мындай легкий ремонт, косметика деп коет. Косметика алып койсоңуздар бир сыра. Жакшы. А бул жагы болсо мини малкана экен, а? Кочкор. Кой же болсо тоок, кочкор баксаңыздар болот экен. А бул жак эмне экен? Бул жак тапчан койсо болот окшойт, а? 3 очок. 3 очок кылып үстүн жабам. Планында ушундай эле. Өтө сонун месте кылсыз, асты чашка болуп, а? Ушундай болду. 3 очок менен тапчан кылып алсаңыздар болду, өтө сонун болот экен. А бул жака киргениңиздерде бул времянка болуп калат. Летний кухня. Ушундай эске алыңыздар. Айнек терезелерин көрүп атасыздар, пластик. А бул жакта болсо мини огород. Бул жерде үйдүн эси айтып атат. Бул жерде бир өзүңүздөр көрүп атасыздар, 5 түп кокон килаш бар экен. Жакшы эле доход болобу? Бул 25 000 сомго терип кетиштим да, өздөрү баалашып элечи. Мен өзүм терип бергенге убакыт болбоду. Ушул 5 түптөнбү? Таза 25 000 түшүптүр да? Өтө жакшы соттогу кокон килаштан да. Бул жерде да ушу майда бактар эгилген. Алмурут бар, өрүк бар, алмалар эгилген могу жердечи. Анар, курма эгилген. Булар эми пока мини көчөттөр. Жакшы. Мынакей достор, өзүңүздөр уктуңуздар, жакшы эле доход болот экен ушул 5 түп кокон килаштан. А бул жагында болсо отун-кана болуп калат экен. Бул типа тооктор. Тооккана экен, а? Эми каалаган нерсесин жасап алса болот. Жакшы. Тоок баксаңыздар деле жакшы, негизи. Бүт жагында светтер коюлган. А бул жака кире турган болсоңуздар, стиралка, аристон, очогу жайгашкан. Бул мини баня дедиңиз, а? Бул мини баня, бул жагы душ азыр. Бул жери душ экен. Бул жак парилка. Парилка. Парилкасы да кеңири экен, а? Кеңири ушу семейный да. Семейный экен, жакшы. Өзүңүздөр мурун колдонгонсуздарбы? Ооба, колдонобуз, азыр деле колдонуп келип кетип ушуну. Жакшы, өтө сонун мини баня плюс душ экен. Аристон дагы бар экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ушул жерден от жагып, парилканы жылытсаңыздар болот. Бул жакта стиралкалардын орду экен. Жана мен айтып атканым септик могу жерде турат. Чуңкурдугу канча септиктин? 7-8 метр. Чуңкур экен, а? Чуңкур. Буну сордуртса дагы болот экен, а? Болот, конечно. Жакшы. Бул жакта ажаткананы көргөзбөй калыппыз. Бул жагы ажаткана экен. 2 түрдүү ажатканасы бар экен. Эң негизгиси бул сордуртса дагы болот экен. Ушуну дагы эске алыңыздар. Бүт бардык шарттары бар экен, шардагыдай экен. Абасы дагы таза, мындай тынч, сонун да, мейи салат кадимкидей. Баасын канча деп атасың, эке? Эми примерно 85 000 деп атабыз эми. 85 000 доллар, а? Түшүп беребиз да. Сүйлөшөбүз. Кеми болот, жакшы эле? Кеми болот, жакшы. Кыргызчылык кылып, ырымына жараша жакшы жүрөсүз. Буйруса. Вариант жолдоручу? Шаарда квартирам бар эле, алмашпайлы бака деп чалпаса. Варианттарды карап көрөбүз. Жеңил машина арзаныраак болсо бир. Эми ал жагын өзүңүздөр сүйлөшүп келишип алат экенсиздер. Жакшы, өтө сонун. Уктуңуздар, бүт бардык маалыматын алып бердик, видео обзор кылып бердик. Бул жакта мектеп, бала бакча, мечит, магазин проблемалары жок. Бардыгы жакын эле жайгашкан. Пешком эле барып келе бересиздер. Анан дагы бир суроо берейин, ака. Ушул жерде жашаган деп атасыз. Коңшулар кандай адамдар? Жандай башка жактан келди деп бөлбөйбү? Жок, бул жерде башка жактан келгендер деле жашайт да, соседте. Ушу жердин адамдары деле. Бул жаңы көчө болгондуктан основном жаштар булар баары кошуналар сонун, баары жакшы, уюмдуу, өтө уюмдуу. Жакшы эле адамдар, а? Тойлордо катташып өздөрүнчө бир көчө, өзүнчө кудай, өзүнчө кылышат. Элдик кудайларды ушундай өтө уюмдуу да. Баары жакшы, мусурларды үйдөн келип алып кетет. Шаарга карайт да бул жак. Шаарга карайт бул жер, а? Баары жакшы, могу жерде бакты суу каратылган отдельный могу колонка анда көрдүм эле, кран. Кран. Отдельный суу. Бул да таза суу. Дагы берки кран кайерде? Ал биздин киребешинде. Киребешинде бир көргөзүп коюлган да. Өтө сонун шарттары бар экен, шаарга карайт экен. Суу, свет бар, газ бар, канализация жакын арада келет. Мусорду дагы үйдүн алдынан алып кетет экен. Өтө сонун. Напору жакшы экен, а? Напор жакшы, таза суу. Таза суу экен, а? Жакшы. Гараж. Бул жакта гаражды бир көргөзүп коелу. Бул жак навес болгон, өзүңүздөр көрүп атасыздар. 2 машина кеңири батат экен, а? 2 машина кеңири батат. Свет. Жөн эле коюң, жарык эле болуп калат экен. Болду. 2 машина кеңири батат экен, жакшы.
Болуптур ака, онда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, а? Рахмат силерге да ийгилик. Рахмат. Мынакей достор, биз сиздерге дап-даяр келип эле жашай бере турган, сатыла турган жер үйдү тартып көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бердик. Кимиңиздер кызыктар боло турган болсоңуздар, үй ээсинин номери экранда камтылган. Ошол жака чалып, ушул жер үйгө дагы келип, көрүп, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Баасы $85,000. Албетте эле кыргызчылык кылып, ырымына жараша жакшы эле түшүрүп беребиз дейт. Вариант жолдору дагы бар. Өзүбүз сүйлөшүп келише алабыз дейт. Бул жак менен да чыгып кетсе болот, кайрымага кошулат. Эки жак менен чыгып кете бересиздер, а? Шаар жака. Өтө сонун. Баасы $85,000. Уктуңуздар. Барыңыздарга ийгилик, ушундай сонун үйдү колдон чарбаңыздар. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм.